Бөйрөктүн иштешин начарлашы, бөйрөктүн иштөө функциясынын катуу бузулушу. Мында бөйрөктө кан айлануу бузулуп, заара бөлүп чыгаруу начарлайт. Адам эмнеден улам мындай илдетке кабылат? Алдын алуу жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде кайрадан Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз 40 мүнөт бою эмнеден улам бөйрөктүн иштеши начарлайт деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир кызыктуу суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 4487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери да иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Гүлжан Баймырзаева, Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башкы нефрологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Талантбек Ахмадалиев, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер урологу жана биздин студиябызга, аудиторияга медицина факультетинин студенттери да келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо эле дал мына ушул темага ылайыктуу болсун. Эмнеден улам бөйрөктүн иштеши начарлайт? Эмнеден улам бөйрөктүн иштеши начарлайт? Ал бөйрөктүн иштешинин начарлашынын себептери аябай көп да. Мындай алып көрсөк, азыркы учурда эң биринчи бизде экология бузулуп атат. Мурункудай химиялык заттар жок, тамак аштар дагы экологически таза эмес, ал дагы влиять этет. Анан эң негизгиси мынау простудный заболевание деп коет. Грипп, фарингит, ангина, андан сырткары дагы мына жаш балдардагы ветрянка, корь, ушуга окшогон көп бүт воспалительный оорулар, даже фурункул, даже кариозные зубы, эгерде тиштери өз убагында дарылабай инфекция болсо, ошондон деле бөйрөк оорусу пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биздин ар бир жараныбыз кандай гана оору болбосун ошонун астын алып, сөзсүз түрдө мачан тапшырып коюш керек. Ошондо эгерде бөйрөккө суук тийген болсо, биз ошондон билип алабыз. Жакшы. Кийинки суроом мындай. Коомчулукта бүгүнкү күндө бөйрөк ооруларына кабылгандардын саны көбөйүп баратат деген маалыматтар байма-бай эле айтылып келет да. Буга кандайдыр бир себептерине токтолуп кетсеңиз, медицина кызматкерлери буга кандай жооп берет эле? Көбөйүп атканын себеби азыр бул жерде миграцияны да айтып кетиш керек да. Себеби дегенде биздин Кыргызстандын климаты, биздин бөйрөк ооруп, уже бөйрөк ооруп жүргөн жарандар ушу Москвага, Россия жака жумушка кетип атышпайбы? Мындай алганда биздин Кыргызстандын өзгөчө мына Ош регионунун аба ырайы бөйрөк оорусуна жакшы, кандай десем, жакшы болуп эсептелет. Себеби влажность жок, кургак, ысык, почки любят покой и тепло деп коет да. Ал эми ушул жакта жүрүп, анан кийин бөйрөгү анча-мынча ооругандар, жеңил оорусу менен ооругандар барып эле анан Москвага барып, дворник болуп эшикте кыздар көбүнчө посудомойка болуп, сырой жерлерди иштеп, ошо бар оорулар күчөп атат. Миграция дагы чоң роль ойноп атат да. Анан эгерде бөйрөк оорусу болуп аткан болсо, мурун бизде учетто турган болсо, ал жака баргандан кийин 2-3 жылда эле күчөп оорусу, ХПН деп коебуз, бөйрөк өзүнүн ишин аткара албай кайра бизге келип атат да. Ошо миграция дагы чоң роль ойноп атат. Анан мынау биздин жаштар азыр көп напиткти колдонот да. Кока-кола, спрайт, анан какие-то дагы кошумчасы бар эмелерди ичишет, ошолордун баары дагы тескери таасирин тийгизет да. Андан сырткары бизде азыр сахарный диабет көбөйүп атат. Кант диабети? Кант диабети. Кант диабетинин барып эле түбү бөйрөккө тескери таасирин берип, диабетический нефропатия болуп, анан ХПН деп коебуз, ошо бөйрөк өзүнүн ишин аткара албайган учурлары аябай көп болот. Ошо кант оорусунан
бөйрөккө осложнение берип ошондон көп жарандарыбыз жабыркап атат да. Анан дагы мына геморрагический васкулит, аллергический оорулар, бөйрөктүн өзү гломерулонефрит деген формасы бар. Ошолор аутоиммунный инфекционный аллергический ооруларга кирип кетет да. Ошо ар кандай аллергиялар дагы өз учурунда дарылабаса, отравлениялар, мынау ичкиликти көп ичкендер, ушулардын баардыгы барып бөйрөккө таасир берет да. Факторлор көп. Тескери таасирлери тийгизет. Кайсы бир урологиялык оорулар дагы ошол бөйрөктүн иштешин начарлашып коюшу мүмкүнбү? Себеп дегенде көбүн эсе ушул урологиялык ооруларда бөйрөктү байланыштырып келишет да. Ооба, урологиялык оорулардан бул өнөкөт пиелонефрит жана бөйрөктө сийдик жолунда таштын пайда болуусу жана улгайган эркектерде простата безинин аденомасы деген дарттар бар. Ушулар көпчүлүк учурда бөйрөктүн кызматынын бузулушуна алып келет. Мисалы жана жогоруда айтылып кетти, өнөкөт пиелонефрит бизде ушул жерде өнөкөт пиелонефрити бар бейтаптар ошо миграция Россияга чет жерде иштеп, убагында дарыгерге кайрыла албай ушу өтүшүп барып ушул бөйрөктүн ушу кызматын бузушуна алып келип атат да. Бизде мына айрыкча Кыргызстанда түштүктө биз түштүк региону ушу бөйрөктө таш, бир эле бөйрөктүн эмес, бөйрөк сийдик жолунда таштын пайда болуусу боюнча алдыда турабыз. Түштүк регион себеби бизде климат ысык, суубуз мындай жесткий деп коет. Ушул анан туура эмес тамактануу, этти көп жейбиз. Ушул баардык факторлордун таасири астында бөйрөктө таш пайда болуп, ошол көпчүлүк бейтаптар ушу бөйрөгүндө таш болсо дагы мындай өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карап, убагында көрүнбөстөн качан ушу бөйрөктүн кызматы бузулгандан кайрылышат да. Анан жана дагы айтып кеттик, бул эркектерде аденома дарты деп коебуз. Бул да ошол бизде эч качан бейтаптар бир оору менен келбейт да, кошумча оорулар да болот. Аденома дарты жана жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу ошо өзү аденома, простата безинин аденомасы хирургиялык ыкма менен алыныш керек. Ошол кошумча дарттын эсебинен ошол операция жасалбай барып сараанын чыгуусу кыйын да, бөйрөктүн бузулушуна алып келет. Негизги ошол урологиялык оорулар, ушу бөйрөктүн кызматын бузган оорулар ушулар эсептелинет. Жакшы. Гүлжан айым, кийинки суроого жооп берсеңиз, негизинен мына ушул бөйрөктүн функциясынын катуу бузулушу деп айтып атабыз да. Бул илдетти алдын ала байкаса болобу, же болбосо ушул кечеңдетип, ушундай качан гана заара чыгуучу, сыртка бөлүп чыгарылбай калган учурда гана байкалабы? Биз билебиз, что бөйрөк бул парный орган. Анан биринчиден бөйрөк оорусунун туаса оорулары да көп. Туаса бир бөйрөгү жалгыз бөйрөк менен төрөлгөн оорулар да көп. Же болбосо така түрүндөгү дополнительный подковообразный почка, добавочная почка, анан бир жак бөйрөк кичирейип төрөлүп калган болушу мүмкүн. Ушулардын баарын мындай бир белгиси жок да. Өзүнчө бөйрөк оорусунун коварствосу эмнеде болуп атат? Башка оорулардай, тиш оорудай, ич оорудай үзүп жулкуп оорубайт, бейтапты кыйнабайт. Ошон үчүн билинбей көмөскөдө жүрө берет. Единственный ушу башка оору менен барып бейтаптар текшерилгенде моча кровьту тапшырганда чыгып калышы мүмкүн. Латентный форма дегени бар, эң жеңил гломерулонефриттен. Анан эң коварный деп коебуз. Анда ушу болгону мача менен 500-гө жетип жетпеген 200-100 ушунун ары беринде белок эле чыгып жүрөт, башка эч кандай белгиси жок. Түнкүсүн анча мынча саат 11-12ден кийин туалетке чыгып 2-3дө койгон чыгышы мүмкүн. Ага биздин жарандар маани деле бербейт да, туурабы? Ошон үчүн билинбей жүрө берип, көп учурда ушу ХПМ менен уже бөйрөк отказ кылган учурда келгендери бар. Бирок башка формалары бар. Шишип көп, бети да буту да шишип, симптом по типу анасарки деп коет, тулуптай болуп шишип, анда айла жок келет. Анан кийин тиги кан аралаш сийип, мачасы кан аралаш чыгып калган формасы бар. Анда ошо кан аралаш чыкканын көрүп калса, айласы жок келет. Анан давление көтөрүлүп кеткен формасы бар. Анда дагы кардиологторго барып, алар биздикине окшобой атат, что-то бөйрөктү текшериш керек десе, ошондо келет. Ал эми эң коварный ошо жана латентный формасы билинбей жүрүп, анан
Анан эң негизгиси эле ушу ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн жок дегенде бир жылда бир же эки жолу кан менен мачаны тапшырып койсо, ошондо билинбей көмөскөдө жүргөн ооруну биз убагында тапсак, дарыласак, ошондо жакшы болмок да. Жакшы, анан жогоруда айтып калдыңыз да, негизинен ангина болгондо же болбосо сасык тумоо менен ооруганда дагы ушундай бөйрөктүн функциясы бузулуп, кайсы бир бөйрөк оорусуна кабылып калышы мүмкүн дедиңиз да. Бул капысынан да болуп калышы ыктымал деп түшүнсөк болобу дейм? Мындай да, ангина менен ооруган жарандарыбыз, бейтаптар көп да, бирок баарын эле бөйрөгү оорубайт. Фарингит менен ооругандар деле көп. Тишин курт жеп кариозный болгондор деле көп. Бирок ошонун ичинде дагы көп факторлор бар да, переохлаждение, физические нагрузки, баягыдай убакты тамак жебей, какой-то бир стресс болуп, анан үйүндө ата энеси же бир туугандар ооруса, ошолордон дагы өтөт. Бирок баардыгы эле ангинасы бар жарандарда бөйрөк оорусу болот дегенде мен алысмын да. Ичкилик, ичишет, туура эмес тамактанышат, факторлордун баары айтып атпаймынбы көбүнчө. Анан ошол мисалы ОРВ же ангина болгондо биздикилер ошо ангинаны барып же фарингитти дарылай койбойт да, лорго барбайт. Үйүнө азыр бизде эмнеге аптека көп барат дагы айтат, мен тамагым ооруп атат, эмне дары ичсем болот дейт. Ошо дарыны ичип коет, до конца жакшы дарыланбайт, ошентип жүрүп анан кийин осложнение болот да. Демек, бул бөйрөктүн иштөөсүнүн начарлашы капысынан болбойт. Бул жүрүп келип, бир күн келип ушундай кармап ооруп калышы мүмкүн экен, Жакшы, телекөрүүчүбүздөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Нарындан байланышып жатам дейт. Менин кызым 4 жашта, түнү көп зара кылат дейт. Эмнеден улам? Бөйрөктүн иштеши начар болгондон уламбы деген суроону калтырыптыр да. Эми биринчиден ошо баласы канча жашта экен, детский нефрологиянын өзүнүн особенности бар, бирок эч качан бөйрөгү оорубаган адам түнкүсүн 4-5 жолу чыкпайт да. Кичинекей балдарда энурез болуп калышы мүмкүн, цистит часто ошондой берет. Анын үчүн сөзсүз УЗИден өткөзүп, анализдерин тапшыртып, баланы текшертиш керек да. Жөндөн жөн түнкүсүн чыкпайт. Возможно, цистит же пиелонефрит болушу мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Бөйрөктө таш эмнеден пайда болот дейт. Талант мырза, сиз жооп берсеңиз. Бөйрөктө таш оорулары бул полиэтиологиялык себептерде болот көп. Биз жана жогоруда эле айттык, ушул климат таасир этет, ысык климат, суунун ушу жесткость воды деп коет, катуулугу, анан туура эмес тамактануу, этти көп жеген адамдарда көбүрөөк кездешет. Ошо эттин конечный продукт бар эле ушу мочевой кислота болот, ошол да таштын пайда болуусуна алып келет да. Ошол анан кийин ошол баягы сийдик жолун тоскон дарттар бар да, биз жана жогоруда айтпадыкпы, аденома деп коет, структура, бул урологияда көп дарттар бар, ошолор дагы саранын чыгышынын начарлашынан дагы ошол бөйрөктө таштын пайда болуусуна алып келет да. Бирок негизги факторлор ошол жогоруда айтылгандар. Жакшы, бизде аудиторияда медицина факультетинин студенттери болуп турат. Анда микрофон сиздерге берсек, суроо берсеңиздер, Саламатсыздарбы, коноктор? Менин вопросум урологко берсем. Бул сиздер жогоруда айтып өткөн оорулар канчалык адамды тукумсуздукка канчалык алып келиши мүмкүн деген вопрос. Биз жана жогоруда азыр ХПН деп коет, ошо бөйрөктүн кызматынын бузулуусу болуп атат. Бул бөйрөктүн кызматы бузулуусу бул канчалык тукумсуздукка алып келиши ошол оорунун канчалык деңгээлде өтүшүп кетишине көз каранды да. Мисалы баягы бизде азотемия деп коет, ошо организмде баягы бөйрөктүн кызматы бузулуп, ошол шлактар, азотист шлактар деп коет, ошо уулуу заттар чыкпай калганда ошо урук системасына зыян этет да. Ошол учурда гана эркектин урук системасын жабыркатышы мүмкүн да. Эгерде баягы баштапкы стадиялары болсо, анчалык деңгээлде тукумсуздукка алып барбайт. Кийинки сурообуз. Саламатсыздарбы? Мен Алайдан байланышып жатам дейт. 65 жаштамын, түнү дейт, ажатканага дейт 4-5 жолу чыгамын. Эмне себептен деп калтырыптыр да. Бул бет аз бир болсо эркекке байланышып. Эркектерде көбүнчө 40-50 жаштан кийин ошол биз жана жогоруда айттык, аденома простата деп коет, ошол простата безинин аденомасы башталат.
ошол чоңойгон нерсенин бул простата безинин ортосуна сийдик түтүкчө өтөт, ошо чоңоюп биз сийдик түтүктү дүүлүктүргөн нерсе менен дагы тез чыгышы мүмкүн, түнү никтурия деп коет, түнү чыгышы мүмкүн. Анан өнөкөт цистит, ошол простатанын таасири астында табарсыздык сезгенет, ошондон дагы түнү эшикке чыгат. Бул бейтапты ушул ультра үн изилдөөсү менен текшерип, анан эртең мененки саарасын анализин өткөрүп такташ керек да. Мындайча айтканда ошо дарыгерге, урологко кайрылыш керек. Кайрылып көрүнүп, демек оорусуна закайтса болот экен. Жакшы, кийинки суроо, кандай учурда бейтап ушул гемодиализге муктаж болуп калат, ошол боюнча айтсаңыз. Гемодиализ азыр эми биздин жана мен айтып кеттим, нефрологический оорулар, бөйрөк оорулары азыр көбөйүп атат. Биринчиден жанагы воспалительный процесстер, миграция, диетанын бузулушу, анан айттым кант оорусу, андан сырткары азыр гепатит дагы көбөйүп атат да, вирусный гепатиттерчи, ошолор да барып гепаторенальный синдром берет. Эми бөйрөктүн, ар бир бөйрөктүн ичинде миллиондогон нефрон бар. Ошо нефрондор Сөзсүз түрдө улантасыз, Гүлжан айым. Азыр көрүүчүбүз күтүп калыптыр, анда кабыл алсак суроосун. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатчылык. Мен Алайдан чалып жатырмын эле. Берсеңиз болот. Бөйрөктө лоханка дегенде таш болсо эмне болот? Эмне аркылуу эритсе болот ошону мага жооп берип койсаңыздар. Кандай? Суроо түшүнүктүү болду. Бөйрөктө таш болсо эми ошол лоханкада деп атат жогоруда. Тиешелүү өзүнүн текшерүүлөрү бар да. Сөзсүз ал жерде ошол таштын көлөмүн билиш керек. Эгерде 1 сантиметрден кичинерээк болсо, ошол атайын чөптөн жасалган литолитик деп коет, таш талкалоочу дарылар бар, ошону курс ичип кайрадан текшерүүдөн өткөрүш керек. Эгерде 1 сантиметрден жогору таш боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө оперативдик ыкма же болбосо азыр акыркы заманбап эндоскопиялык процедуралар менен алып атышат да. Сөз текшерүүдөн өтүш керек. Жакшы, Гүлжан айым, жогорудагы ар бир бөйрөктө миллиондогон нефрондор бар. Ошолор мындай образына түшүндүргөндө завод, фабрикада ушундай иштеп, мисалы биз тамак жеген тамагыбыздын баары эле пайдалуу эмес да. Ошо жеген тамактарыбыз пайдалуу заттарга, зыяндуу заттарга бөлүнөт. Ошону бөйрөк экиге бөлүп, керектүү витамин, электролит организмге эмне керек болсо тазалап, аны канга берип, ал эми кереги жоктун баарын жанагы фильтрден өткөзүп, элек менен ун элегендей мача менен чыгып кетиш керек да. Ошо нефрондор воспаление болуп, ошо өзүнүн ишин аткара албай, баягы воспаление болуп иштен чыккан нефрондун ордуна эки нефрондун ордуна жалгыз нефрон иштеп баштайт, баягы нагрузка болот, ал склеротизируется этип жок болуп азайып, уже бөйрөк кичирейгенде ошо ишти аткара албай калат да. Ошо ишти аткара албай калганда, ошо биз айтып аткан диализ ошо бөйрөктүн аткара турган ишин аткарып, ошо уулуу заттарды тазалап чыгып турат. Болгону ушу мача менен уже чыкпай калат да, баягы шлактар обратно канга сиңип кеткенден кийин ал мээде да жүрөт, жүрөктө да жүрөт, ашказанда слиз, кайсыл жерде слиз болсо ошол жерде жүрөт. Анан аларды ошого жараша өзүнүн клиникалары болот. Ошол учурда анан кийин диализге прибегать этишке туура келет. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн дегеним, ушу биздин жарандар ойлойт да, ушу диализге алганда аппаратты 1-2 жолу алса эле жакшы болуп калабы депчи. Андай эмес да, мен ушуну түшүндүрүп айткым келет. Бул диализди алгандан кийин өмүр бою ошо диализ менен жашашка туура келет. Себеби биз кайра эле тамактанабыз да, кайра эле таза заттарга, уулуу заттарга бөлүнөт, кайра эле шлактарды чыгарыш керек. Ошол милдетти аппарат аткарып калат. Бизде ушу 10 жылдап аппарат менен жашап жүргөндөр бар. Жакшы, сөзсүз түрдө улантабыз бул маекти. Азыр болсо көрүүчүлөрдүн суроолору көп болуп кетти. Бат-баттан жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Күндүзү бөйрөгүм оорубайт дейт, анан түнү жатканда эле ооруйт дейт. Түнү жатканда бөйрөк оорубайт. Значит, омурткаларды текшертиш керек. Омурткада туздар пайда болуп, остеоартроз, остеохондроз болсо, остеохондроз. Ошол именно кечинде жатканда ары бери кыймылдаганда ооруйт. Аны текшериш керек. Бөйрөгүн да текшерип коюш керек.
анализ тапшырып, УЗИден өткөзүп, ал эми көбүрөөк ошо омурткадан болуп атат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Кош бойлуу кезде эмнеден улам бөйрөктө Зарада биолог көп чыгып дейт, анан кан басымы көтөрүлө берет дейт. Эми биринчиден билиш керек, кош бойлуу болгонго чейин бөйрөгү ооруганбы, ооруган эмеспи. Эгерде кош бойлууга чейин турмушка чыгыр электе цистит болуп, же хронический пиелонефрит, же когда-то бир острый пиелонефрит болгон болсо, ошол оорулар во время беременности кош бойлуу кезинде козголот да. Себеби кош бойлуу кезде гормональный фон өзгөрөт. Анан негизи кош бойлуу кезде нефропатия деп коебуз, азыр эклампсия, гестоз деп койчу элек. Организм өзү ошого реакция берип, токсикоз деп коет, токсикоз десек эл жакшы түшүнөт. Ошондой, ошо чистый токсикоз да болушу мүмкүн да. Баарында эле боло бербейт. Ошондой учурда тезинен гинекологко, анан бизге көрүнүш керек, анан биз керектүү чараны көрөбүз да. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 48 жаштамын. Заарам аябай жыттанып жатат дейт. Эмнеден болушу мүмкүн деген суроо. Сакырга текшериш керек. Демек, кандагы кантты текшертиш керек. Канындагы сакырга тапшырып, зааранын да анализин тапшырып, анан УЗИден өтүп, эндокринологко да көрүнүш керек, бизге дагы. Жакшы. Жогоруда маекке кайрылып келсек, гемодиализ аппараты жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен бул гемодиализ аппараты убактылуу бөйрөктүн кызматын аткарып туруш үчүн организмди тазалап турат да. Убагы менен чакырасыздар, келип бейтап тазалап, организмин тазалап турат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жылдап ошол гемодиализ аппараты менен жашагандар да бар да. Мүмкүнчүлүк болбогондон уламбы? Муну дагы көп колдонуу кандайдыр бир организмге зыян келтирбейби? Эми бул деген бир мезгилде, мен ушуну айтып кетким келет. Бир мезгилде ушу азыр бизде Ошто 4-5, жаңылбасам, где-то 5 частный диализный центрлер ачылып атат. Алардын ачылганына биз сүйүнүп атабыз. Эмне үчүн дегенде, мурунку учурларда ошо диализге бюджетный очередке жетпей канча биздин бейтаптар каза болуп кеткен да. Азыркы учурда биз ошо диализный центрлердин көбөйгөнүнө сүйүнөбүз. Эмне үчүн дегенде, бейтаптар үчүн выбор бар. Каалаган жерине барып, бюджетке жеткичекти диализ алып турат, бейтаптардын өмүрү узарып турат да. Анан бул диализ деген бир жумада 2 же 3 жолу алат. Анан эми ал муктаждан болуп атат. Эгерде диализди албай койсо, анын өзүндө эле осложнениялар болот, тескери жактары болот. Бирок ошону жок кылууга аракет кылып, ошону туура алып барып, анын өзүнүн дарылары бар. Себеби баягы канды тазалаганда определенный кан азаят, ага кайра кровозамнительдерди, белковый препараттарды, керектүү бүт дарылар куюлат. Ошентип колдон келишинче жарандардын өмүрүн узартканга аракет кылып атабыз. Бирок зато бейтаптардын өмүрү узарып атат да, 10 жылга чейин. Демек, мындайда түшүнсөк болобу, ушул гемодиализ аппаратын же болбосо убактылуу эле пайдаланып, батыраак органдарды алмаштыруу керекпи деген? Органдарды батыраак алмаштыруу керекпи дегенде, бул келип эле баардыгы финансовый жакка такалат да. Себеби дегенде, билесиңер, биздин студенттер да билет, бизде пересадка, бөйрөк алмаштыруу операция жасалбайт. Келип бизге Беларустар, Турциядан келип жасап кетишет, квотадан өтөт, бесплатный барышат. Бирок ошо пересадка болгондон кийин да анын ошо бөйрөктүн мындай народный тил менен алганда иштеп жашап кетиши өмүр бою дары ичиш керек да. Ал дарылар кымбат турат. Кортикостероиды, преднизолон, медрол, метилпреднизолон, цитостатики. Аны бир пересадка кылгандан кийин эле ошо ойдон дары ичпей калса жакшы го, бирок ал дарылар кымбат. Анан бизде мындай гуманитардык помощтан берет, бирок баарына ал жетпейт да. Өмүр бою дары ичиш керек болот. Анан бүт диета, режим баарын сакташ керек да. Жакшы, сөзсүз түрдө улантабыз бул боюнча. Азыр көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен Алайдан звонок кылып жатып эле, оң жагыман операция болгонмун.
оң жагыман операция болгонмун. Сол жак бөйрөгүмдө лошанкада 2 миллиметр таш бар экен. Көрүлсөм болобу же болбойбу деген суроону берейин дедим эле. Жакшы. Сол бөйрөгүндө 2 мм таш деп атат. Бейтапка кайрылат элек. УЗИден өтүп, эми УЗИге түшсө керек, себеби размерин айтып атпайт таштын. Эртең мененки сары анализин тапшырсын, анан сөзсүз түрдө ошо бөйрөктүн кызматын текшерүүчү, функциясын текшерүүчү анализдер бар, аларды тапшырыш керек. Ошого карап тиешелүү дарылар жазылат да. Бирок 2 мм ташты ошо консервативдик жол менен эле дарыласа болот. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кээде ультра үндүк изилдөөдөн өтсөм дейт, бөйрөгүм таза чыгат дейт, анан уюп ооруйт дейт. Кээде болсо дейт, белок бар экен, анан туз бар экен деп чыгат. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да, кантип дарыланайын? Бөйрөктө мындай жогоруда айттык го, баягы тишке окшоп же ичке окшоп зырылдатып ооруса билсек жакшы. Бөйрөктүн баягы анатомиялык эмеси боюнча нерв системасы ошол кабыгында болот да. Бөйрөк кайсыл учурда көбүрөөк ооруйт? Эгерде ошол бөйрөктө катуу сезгенүү процесси болсо, бул курч мүнөздөгү пиелонефрит, анан ошол баягы сийдик жол тосулуп туруп калганда, көбүнчө бизде сийдик жолун бул таш тосот да. Ошол таш обтурация деп коет. Таш тосуп калып, ошол саара кетпей бөйрөк чоңойгондо баягы чел кабык тартылат, анан ошо катуу ооруй берет да. Жана жогоруда айтып аткан телекөрүүчүнү сунуш берет элек, ошол тиешелүү ушу ультра үн изилдөөсүнөн өтүп анализдерин тапшырсын. Көпчүлүк мындай бейтаптар көпчүлүк омуртка жактан дарт ичип калат да, текшерүүдөн өткөрүш керек. Себеби дополнительно айтып койгон себеби, эгерде бөйрөктөн боло турган болсо, ал бир ооруп, бир оорубай калбайт да. Ал такай ооруйт. Анан бир ооруп, бир оорубай калган ошо омурткадагы нерв кеткен, нервтерге суук тийгенде болот, көбүрөөк ошондой да. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Азыр гемодиализ боюнча айтып атабыз. Мисалы бардык эле карапайым эл дароо эле барып, мисалга айтсак, частныйлардан алганга мүмкүнчүлүгү жок да. Анан бюджеттик негизде деп атасыздар. Ошол бюджеттик негизде гемодиализ алыш үчүн карапайым адамдар эмне кылыш керек? Кандай иш чара, кандай этап жол же болбосо ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Мындай да, бул оору өзү карапайым же акчасы бар деп айтып келбейт экен, баарына бирдей келе берет экен. Анан биздин колубуздан келсе, дарыгерлер колубуздан келсе баарын эле акча төлөтпөй эле дарылап койгубуз келет. Ага биздин возможностубуз жок. Бирок ушунун жолун мен просто түшүндүрүп коеюн. Азыр эми жана айтпадымбы, Оштун өзүндө эле частный диализдер 5-6 жерде бар. Бир жеринде арзаныраак, бир жеринде кымбатыраак. Анан биз эми кагаз короп, акырындан түшүндүрүп, ушул бөйрөк иштебей атат, эми бир эле айла ушул диализ эптеп, бизде эми Кыргызда урук тууган көп түкүрсө көл болот дейт. Урук туугандан кичине жардам сурап эптеп бир 3-4 сеанс алып турса, анан кийин биз выписка жазып беребиз. Ал кайсы частный центрден алса, алар справка жазып берет, бизден 3 жолу алды деп. Анан заявление жазып, Минздравга барып очередке турса, бир 2-3 айда эле келип калып атат азыр. Анан келгенден кийин уже бесплатный болуп калат. Анын арагы кыйын болбой калат. Ошон үчүн баягы бирин жөлөп таяп ошого жеткизиш керек да. Жакшы, биз азыр маегибизге тыныгуу жарыялап, кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Эгер баш ооруп же дене табы көтөрүлгөндө баарыбыз дарыканага чуркоону адатка айландырганбыз. Дары-дармектерден дартыбызга даба издеп, оорунун алдын алуу үчүн колдонгонубуз менен ал дарылардын кантип жасалуусун баарыбыз эле биле бербейбиз. Андыктан бул тууралуу сиздерге маалымат берүү үчүн коңшу Казакстанда жайгашкан Санто компаниясына саякатка жөнөдүк. Бул Санто компаниясы Казакстандын Шымкент шаарында жайгашкан. 240тан ашуун дары-дармектердин түрлөрүн колдонуучуларга сунуштап келет. Өндүрүш таласында талап күч. Ага карабастан заводдун ичи менен таанышуу максатта келген саякатчылар үчүн эшик ачык. Ал үчүн атайын бир топ шарттар бар. Алгач саякатчынын ден соолугу текшерилет. Андан соң атайын форма кийилет. Форма баш кийим, халат жана бут кийимден турат. Тазалык үчүн спирт менен колду тазалап,
талапты толугу менен аткарган соң гана андан ары кирүүгө уруксат берилет. Санто заводу Борбордук Азиядагы эң чоң дары-дармек чыгаруучу заводдордун бири. Заман талабына жараша алдыңкы технологиялар менен жабдылган. Өндүрүштүк жумуштун 80% атайын техникалардын жардамында ишке ашат. Дары жасап чыгаруунун жогорку стандартына ылайык ар бир дарынын түрү башка бөлмөлөрдө жасалат. Дарылар алгач атайын лабораторияларда текшерүүдөн өтүп, андан соң гана жасалууга берилет. Санто компаниясы дары-дармек боюнча соода талаасында учурда Казакстан боюнча 1-орунда турат. Мындан сырткары Россия, Украина, Монголия, Өзбекстан, Түркменистан, Тажикстан жана Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келип баштады. Саламатсыздарбы? 10 жыл мурда бир бөйрөгүмдү алдырганмын дейт. Андан бери 2 бала төрөдүм дейт. Дагы төрөсөм болобу же болбосо бөйрөккө күч келип калабы деген суроо калтырыптыр. Биринчиден ошо төрөгөндү пландаганга чейин сөзсүз түрдө ошо жалгыз бөйрөктүн абалын текшерип коюш керек. Анализ канды, мачаны, почечный тестти, УЗИден өтүп, эгерде эч кандай өзгөрүш жок болсо, давлениясы жакшы болсо, төрөсө болот, противопоказания жок. Жакшы. Кийинки суроо, 2005-жылы бир бөйрөгүмдү алдырганмын дейт. Анан экинчи бөйрөгүмө дагы кандайдыр бир доо кетип калбайбы деген суроо. Бир бөйрөк менен да жүрсөк болобу деген. Бир бөйрөк менен төрөлүп, бир бөйрөк менен жашап аткан жарандар көп. Эгерде ал себеби тубаса болгондуктан ал бөйрөк эки бөйрөктүн ишин аткарып көнүп калган, бирок сөзсүз түрдө 3 айда бир анализ тапшырып, УЗИден өтүп, баары бир текшерип коюш керек. Доо кетип калбайт, если жакшы иштеп аткан болсо, баары жакшы болот. Жакшы. Саламатсыздарбы? Бир бөйрөгүм жок эле дейт. Азыр дейт эми экинчи бөйрөгүмдө да майда таштар пайда болуптур дейт. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр да. Бейтапта ошол жана жогоруда эле айтты, ошол текшерүүдөн өткөн соң ошол анализдерин кайталаш керек, анан ошого карап дарылоо эмеси жазылат да. Дарылап дайыма ошол урологдун, нефрологдун көзөмөлүндө болуусу абзел да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен Жумгалдан жазып жатам дейт. Жашым 50-дө, зарам токтобой калды дейт. Анан бөйрөгүмдө туз бар деп айтты. Анан кум бар деп айтты дейт. Анан ушундай кээде эртең менен уюп ооруп калат дейт. Бейтап эркек киши окшойт да. Ошол саарасын кармай албай калганы ошол урологиялык дарттардан да болот, анан нерв системасынан да болот. Буну биринчи такташ керек. Көбүнчө ошол аденома, простата безинин аденомасы да ошол сийдиктин кармалбашына алып келет. И ошол саараны кыйналып чыккан эсебинен ошо бөйрөктү аял киши дейт. Аял киши тиешелүү текшерүүдөн өткөрүш керек, анализдер тапшырыш керек, ошого карап. Баары бир текшериш керек. Биринчиден, экинчиден канча бала төрөптүр. Көп төрөгөн аялдарда мочевой пузырьдын сфинктерлери слабый болуп калат. Гинекологдон да өтүш керек, УЗИден да өтүш керек. Анан кийин невропатологко да көрүнүп коюш керек. Ошондон анан такталат да. Жакшы. Кийинки суроону берсеңиз. Саламатсыздарбы? Азыр сиз алдыда айтып кеткендей, кант диабети менен дагы оорулар көп кездешет экен, именно ошол сиз айтып жаткан ооруга. Вот гемодиализге келип караганда кант диабети менен ооруган жарандар кандай даярдыктар көрүш керек? Гемодиализге, эгерде бул диализге алганында өзүнүн относительный, абсолютный, противопоказания, показания деген бар да медицинада, билесиңер, 6 курс болсоңор. Ошон үчүн мына сахарный диабетти диализге алуу учурда сөзсүз бейтапты өтө жакшы текшериш керек. Возрастное өзгөчө
канча жылдан бери сахарный диабет менен ооруйт. Себеби дегенде мына кант оорусун өзү системный эле ооруга киргизип койсо болот да. Эң биринчи кан тамырлар жабыркайт да, себеби дегенде диализге алганда шунтирование коет да. Ошондо дагы кан тамырлары ичкерип уже эме болуп калган болсо, мындай шунтированияда кыйналып кровотечение болуп кетиши мүмкүн. Анан ошо шунтирование кылган жерлери жаратка айланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сахарный кант оорусунда өтө тактык менен давлениясы барбы, жүрөгүндө өзгөрүү жокпу, себеби дегенде кант оорусунда сөзсүз давлениясы да көтөрүлгөн болот, жүрөгүндө өзгөрүштөр болот. Биз билебиз КБС, атеросклеротический кардиосклероз, коронарных, аорта и так далее. Ошолордун баарын тактап, зыянына караганда пайдасы көбүрөөк болгондо гана алыш керек да. Жакшы, кийинки суроо. Программабыз бүтүп баратат. Бат-баттан жооп берсеңиз, саламатсыздарбы? 10 жыл мурда жыгылып дейт, бир бөйрөгүмдө белок көбөйүп кетип, дарыланганмын дейт. Азыр дагы ошол сол бөйрөгүм ооруп жатат, ультравиндик изилдөөдөн өтсөм дейт, шишип калыптыр бир бөйрөгүм дейт. Эмне кылышым керек? Кыскача берсеңиз. Мындайда жыгылганда кандай расстоянияда жыгылды, бийиктиктенби же жөн эле ылдыйраак жерденби? Жаракат алыптыр дейми? Жыгылган болсо ошол моментте кан аралаш чыкканбы, чыккан жокпу, ушип деп коет. Анан бийиктиктен жыгылганда нефроптоз деп коет, бөйрөк өзүнүн ордунан ылдыйлап калышы мүмкүн. Ошон үчүн УЗИден өтүп, урограмма жасап, анализдерин баарын тактап, нефрологко, урологко кайрылыш керек да. Ошого жараша анан кийин дарыланса болот. Маегибиз соңуна чыгып баратат. Негизинен мына ушул бүгүнкү күндө гемодиализ аппаратына муктаждар дагы көп. Ошол эле учурда бөйрөгүн алмаштырып келгендер дагы көп десем болот да. Жада калса чет өлкөгө барганда, мисалы Кыргызстандан көп келет деген дагы маалыматтарды угуп калабыз. Мисалы бөйрөгүн алмаштырып келгенден кийин деле жогоруда айтып калдыңыздар, өзүнө карап жүрүш керек деп. Анан ошол эле учурда суроо, өзүнө кантип караш керек? Анан ошол эле учурда дени сау эле адам барып, бир туугандары бири-бирине берип атпайбы? Ал киши кандай? Ал дагы дары-дармекке муктаж болуп калабы? Ушул боюнча айтсаңыз, кыскача. Ал бөйрөгүн бергенге чейин бөйрөгүн берип аткан тууганы берет дейм, же бир тууганы, атасы, апасы. Аларды да биз текшеребиз. Башка оорусу жокпу, эми туберкулез, гепатит бүт жагынан текшерип, совместимыйбы, кандай. Анан алар деле баягы эки бөйрөк туаса, бир бөйрөк болсо, уже бөйрөк өзү туулгандан ошого көнүп баштаган да, уже көнүп калган эки бөйрөктүн ишин аткарып. А бул эки бөйрөк иштеп аткан жерден эле бир бөйрөктү алып койсо, конечно, нагрузка болот. Алар сөзсүз 3 айда бир көрүнүп, анализ тапшырып туруш керек. Ал эми пересадка болгон бейтап ар бир ошо операциядан кийин сөзсүз берилет бүт схемасы, режим кандай болуш керек, кандай тамак жеш керек, эмне дарыны ичиш керек, ошонун баарын соблюдать этиш керек. Эгерде дарыны убагында ичпесе, баягы бөйрөк отторжение болуп кетиши мүмкүн да. Инфекция присоединиться этиши мүмкүн, осложнениялары көп. Мындай мен жарандарга айтайын дегеним, ушу пересадка болгондо эле мурункудай жашоого кирип кетем деп ойлобош керек да. Сөзсүз түрдө өзүнө карап, дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Сөзсүз түрдө көрүнүп туруш керек. Жакшы, кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Төрөгөндө дейт, кан басымым көтөрүлүп кетти дейт, азыр кан басымым түшпөй атат. Ушул бөйрөктөн деп айтышты дарыгерлер дейт. Эми туура эле бөйрөктөн деп айтыш кыйын, себеби давление көтөрүлсө эле бөйрөктөн дей берет. Бирок кош бойлуу аялдарда гестационный гипертензия деген бар. Ошо беременность, мен айтып атпаймынбы, гормональный фон бузулат деп. Ошо беременность өзү алып келиши мүмкүн. Бирок ошону такташ үчүн төрөгөндөн 1 жылга чейин биз ошо нефропатия болгон бейтаптар сөзсүз бизге, кардиологторго көрүнүп туруш керек. 1 жылга чейин бизде наблюдация этет. 1 жылга чейин давление түшпөшү мүмкүн. Биз наблюдать этип турабыз. Эгерде 1 жылдын ичинде түшпөсө, анда биз учетко алабыз, текшеришибиз керек. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдүн аябагында көптөгөн суроолор келди. Сөзсүз түрдө бул суроолорду эфирден сырткары окутам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлжан Баймырзаева, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын башкы нефрологу жана ушундай эле кийинки коногубуз Талантбек Ахмадалиев, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер урологу, медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Бул чек эмес. Кийин чакырсак дагы келесиздер да, аябагандай көптөгөн суроолор бар. Келип атабыз. Келебиз.
Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.